Өткөн жылы Кыргызстанга келген туристтердин саны 3 миллион 850 миң адамга жеткен. Келген коноктор өлкөбүздүн ажайып табиятына тамшанганы талашсыз нерсе. Ал эми экинчи жагын айта турган болсок, алар көбүнчө биздеги тейлөөнүн сапатына, түзүлгөн шарттардын начардыгына нааразы болуп кетишет экен. 2-3 айга созулган туристтик сезондун кээ бир өрөөндөрдүн бир жылдык жашоосунун көз каранды экендигин эске алганда, биз колдон келсе чет элден келген конокторду кучак жайып тосуп алып, алар эс алгандан кийин жылмайган тарихте кол булгалап узатып турушубуз керек эле. Саламатсыздарбы? НТС телеканалынын түз эфиринде Ар тарап программасы. Менин аты жөнүм Айбек Бийбосунов. Алдыдагы 40 мүнөт бою биз менен бирге болууга баардыгыңыздарды чакырып кетмекчибиз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиз дагы бул талкууга катышып же болбосо бир ой кошоюн деген ниетиңиз болсо, анда экранда пайда болгон телефондорго чалып коюңуздарды өтүнөбүз. Анда бүгүнкү талкууга катыша турган коноктор менен биз четинен тааныштырып баштасак, биздин биринчи коногубуз Маданият жана маалымат министрлигинин туризм департаментинин башчысы Азамат Жамангулов мырза. Ал эми биздин экинчи коногубуз Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук башкы башкармалыгынын ага тескөөчүсү Нурлан Исмаилов. Ал эми биздин үчүнчү коногубуз патрулдук милиция башкы башкармалыгынын ага тескөөчүсү Ахмат Нурманбетов. Ал эми биздин төртүнчү коногубуз жарандык активисттердин бири Улан Үсөйүн. Урматтуу коноктор, биздин студияга келип бергениңиздерге баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Анда Азамат мырза, биринчи суроону сизден баштасак, биздин быйылкы ушу жайкы туристтик сезонго болгон пландарыбыз, канча кишинин келишин күтүп атабыз, жана ошондой эле кандай бир шарттарды түзө алдык же болбосо былтыркыга караганда кандай өзгөрүүлөрдү киргиздик быйыл? Эми акыркы мезгилде өкмөт тарабынан негизги эле бийлик органдары тарабынан азыркы учурда туризм секторуна аябай көңүл бөлүнүп келинет. Былтыр мынакей билесиздер, көчмөндөр оюндарын өткөрдүк. Көчмөндөр оюндарын өткөрүү менен бир канча инфраструктуралык маселелерди аябай жакшы деңгээлге жеткире алдык. Быйыл мынакей жол буюрса ушул Чолпон Атага чейинки жол азыркы учурда бардык асфальт болуп бүткөрүлдү. Тамчы жергесинде эл аралык деңгээлдеги Ысык көл аэропорту азыркы учурда ишке кирди. Ал жерден азыр мынакей чартерный рейстер азыркы учурда келе баштады. Сезон алдында жыл сайын ушул органдардын башын бириктирген жайкы сезонго даярдык план иштелип чыгат. Ошол план менен ар бир орган өзүнүн функционалдары бар. Ошол функционалдарга жараша өздөрүнүн кызматын өтөш керек. Бүгүнкү күндө толук кандуу түрдө Кыргызстан жайкы сезонго даярдык десек болот. Анткени пансионаттардагы текшерилди азыркы учурда саламаттык сактоо министрлиги тарабынанбы, ички иштер министрлиги тарабынанбы, баягы өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынанбы бардыгы өздөрүнүн иштерин бүткөрүлүп, азыркы учурда туристтерди күтүп аткан мезгилибиз. Үгүт иштерин жүргүздүк. Биз ошол жайкы сезон жакшы өтсүн деп ошол дүйнөдөгү болгон жарманкелердин бардыгына катышып келебиз. Ал жерде биздин бизнес өкүлдөрү, ишкерлер өздөрүнүн партнерлору менен, өздөрүнүн иштеген ишкерлер менен келишимдерди түзүп, ушу жайкы сезонго негизги агымды алып келгенге аракет жасашат. Европада болобу, СНГ мамлекеттеринде болобу, араб өлкөлөрүндө болобу, Кытайда болобу, ошонун бардык жарманкелерине биз ошондо быйыл канча кишини бир күтүп алганга пландалып жатат туристтер? Эми жыл сайын 800-850 миң, кээ бирде 900 миңге чейин жетет. Биз ошол 2020 жылга чейинки планды койгонбуз. Жыл сайын ушу 20% өсүштү камсыз кылалы деп. Ошону быйылкы учурда камсыз кылганга аракет жасайбыз. Түшүнүктүү. Эми ошол эле учурда келген туристтердин эми эч кандай талаш жок. Биздин көздүн жоосун алган табиятыбызга тамшанып атат. Эми бирок туристке бул эле маанилүү эмес экен. Ошол эле учурда коопсуздук маселеси дагы абдан бир туристти кооптонткон маселелердин бири. Анан ушул боюнча ИИМ өкүлдөрү сизге кайрылайын деп атам да. Нурлан мырза, азыркы учурда силер кайсы айдан кайсы айга чейин иш алып барасыңар, канча милиция кызматкерлери иш алып барып атат? Анан келген туристтердин баягы башынан бир тал чачы түшпөйт деп бир кепилдик берсек болобу? Саламатсыздар, болот. Туристтик мезгилде бизде жайканын кышкы деп келет. Негизи Кыргызстан өзү жыл бою туристтер кабыл алуу мүмкүнчүлүгү бар. Бизде кышкы турист дагы кеңири өрчүгөн. Анан негизгисинен жайкы туристтик мезгилге Ысык көлгө багыт алганына байланыштуу жыл сайын туристтердин коопсуздугун камсыздоого бизде республиканын ички иштер органдарынан 2000ге жакын кызматкер тартылат. Буларга кошумча болуп ыктыярдуу элдик кошундар дагы иш алып барышат. Булардын саны 800гө чукул чыгат да. Ошону менен быйылкы жылга дагы ошол эле санда кызматкерлер тартылат. Ички иштер органдарынан ошол коопсуздук жагынан жанагы актылар түзүлүп, коопсуздук актыларын түзүлүп такталган, текшерилген эс алуу жайларынын санын алып келсек, бүгүнкү күнгө ички ishтердин кызматынын маалыматы боюнча 527 эс алуу жайы
уже баягы коопсуздук жагынан текшерилип ишке даяр деген неме менен берилген да. Ошолордун эс алуучулардын коопсуздугун камсыздоого ар бир эс алуучу жай ошол ички иштер органдары, жергиликтүү ички иштер органдары менен келишим негизинде биздин Атай багыттагы милициянын полку бар, ошонун кызматкерлеринен бөлүнөт. Ошолор коопсуздукту камсыздайт. Андан сырткары ошол Ысык көл районунун өзүндө ошол чет элдик туристтердин ошол эс алуучу жарандардын коопсуздугун камсыздоо максатында ошого тез чара көрүү максатында ошол Ысык көл областынын жетекчилиги тарабынан Ысык көл районунун Бостери айылдык милиция бөлүмчөсүнүн негизинде ыкчам штаб түзүлгөн. Ошол жерде Ысык көл областтык башкармалыгынын жетекчилигинин бири ошол жерде такай ушул жайкы түрсүнүн аягына чейин отурат. Ошол жерде тартылган күч каражаттардын баардыгын тең координациялоо иштерин камсыздайт. Ахмет мырза, эми сизге суроо берейин деп атам. Ошо өзгөчө Ысык көлгө барган учурда эми жолдон Бишкек Ысык көл жолунун ортосунда ар кандай Кашкабактын ортосунда кырсыктар да болуп кетип атат, ошондой эле авто тыгындар да болуп атат да. Быйыл ушулардын канча адам иштеп атат баягы жок кылуу максатында? Эми ушул жылы туристтик сезонго 27 пост каралган. Ошо 27 посттон 14 пост Чүй облусунда болот, 13 пост Ысык көл облусунда болот. Ысык көлдүн түштүк тарабында дагы 5 пост каралган. Булар 3 смен кызмат өтөйт. 3 сменде ошондо ар бир экипажда 2 сотрудник кызматкер эметкен да, иштейт. Иш-чаралар жүргүзүлөт. Бул иш-чараларды жыл сайын эле өткөрөбүз. Бул жылы жанагы биздин сотрудниктер тараптан эме тартип бузуу болбосун деп видеокамералар берилген. Видеокамералар алар кызмат өтүп атканда дайыма иштеп турат да, тартып турушат. Эгерде чет өлкөлүк жаран же биздин жаран жол эрежесин бузуп калса, ошол жерден айып пулун төлөп жол эрежесин бузганы боюнча убар болбой кайра жолун жолун сапарын уланта берсе болот экен ошол жерден. Анан дагы биз ар дайым инструктаж өткөрүп, ошо кызматкерлерге айтып турабыз да. Силер жалаң эле жол эрежесин бузгандарды карабай, мисалы бирөө бузулуп калса же токтоп калса, эмне болду, жол көргөзүп же колуңардан келсе бир жардамыңарды берип койгула деген да ушундай. Ушул гумандуулук жагына көбүрөөк көңүл буруш керек го дейм. Антпесе чет өлкөгө барып келген биздин жарандарды уксаңыз, ар дайым эле аякка барсаң милициясы суу сабап атсаң суу алып келет экен, ар дайым колун сунуп турат экен дегенди угуп калып атабыз да. Кулак салып колдон келсе, жок дегенде жакшы бир эмеңди айтып, сөзүңдү айтып узатып койсоң болот да. Жакшы экен. Улан мырза, чет өлкөдөн келген жаран көбүнчө келген туристтер бизден эмнеге ичи чыкпай кетет жана эмнеге нааразы болот бизде? Биздин акыркы убактарда ичи чыкпаган жак бул ошол кызмат көргөзүү жагынан да, сервис жагынан. Анткени бизде көбүнчө турист келе атканда көзүнө мындай коноктойюн же жер көрөйүн деген адам эмес, акча көрүнгөн жерлер көбүрөөк да. Себеп дегенде ошонун акчасын көбүрөөк алып калалы деп, кызматы анчейин эмес, бирок акча талап кылганы чоңураак болгон. Ошондон көбүрөөк биздин туристтер жалкыбат. Экинчиден, айтып кеткенде бул жерде органдар турат, өкмөт өкүлдөрү турат. Бизде ошо өкмөт жактан да көп мындай жакшы бир коопсуздуктар кээ бир убакта сакталбай келет да. Маселен, жакынкы эле туристтер ушул эле айдын аркайда болду. Сказка деген Ысык көлдүн ошол бир тарабында туристтерге мынтык менен коркутуп акча сураган деген маалымат аябай тарап кетти. Ошол убакытта мисалы эч ким жакын чукул арада ошо ич козгоп жыйынтыгы билинбей эле калды да. Массалык маалыматтар жазып чыкты, бирок жыйынтык жок болуп калды. Ошол өңдүү мындай кээ бир убакта маалыматтар чыгат, милиция кызматкерлери коркуткан же болбосо кээ бир кызмат чат ар кандай бир коопсуздуктан эле качат да. Биздечи чет өлкөгө мисалы айтып атпайсыз, биз барып келген убакта чынында эле бизде коопсуздук кызматкерлери болобу же болбосо ошол эл болобу жардам берели деп турат да. Мисалы Азамат мырза башка баргандар көрсө керек, ал жерде адамдар жардам бергиси келет, айткысы келет, көрсөткүсү келет. А бизде андай мамиле жок да. Туристти көргөндө бир нерсе айтып атса, акча сураган нерсеге өтүп алганбыз да. Мисалы тегерегинде, мисалы массалык туризмди карап атпайсыз, мисалы көл деп, жалпы мындай туризм түрлөрү көп да. Келгендер мисалы тоого келишет, кээ бирөө кышында келишет дегенде, көлдө келгенде ар бир нерсени мисалы акча кылып ашканда, керек болсо кичинекей балдар бир нерсени көрсөтүп койгондугу үчүн же болбосо бир нерсе айтып койгондугу үчүн актабыз акча доолагандар көп да. Эми бул нерселер албетте бул адамдардын ошол биздин коомчулуктун жалпы өзүбүздүн деңгээлибизге тиешелүү нерселер. Жалпысынан ошол сервис, анан коопсуздуктан
көбүнчө коркушат. Мисалы мен дагы автостоп менен Кыргызстанды кыдыргам, ошо четке Тажикстанга чейин баргам. Бирок ошол нерсе бизде мындай нерселер өнүккөн эмес да. Коркосуң. Кадимкиде мен ошо Кыргыз Республикасынын жараны болуп туруп, бирок кыргыздар машина унаасына түшкөндө коркосуң да. Себеби мында автостоп же болбосо ушундай көчөгө жолго чыкканда коркосуң көбүрөөк убакытта. Анткени ушундай бир таасирлерди калтырып койгонбуз да буга чейинки биздин кылган иштерибиз менен. Азыркы убакытта эми мына агайларыбыз, агаларыбыз буюрса, акыркы убактарда бирок жакшы бир жүрөлгөлөр башталды. Маселе ошол орус туристин баягы билесиздер, бул тоноп кеткенде элдер демилге көтөрүп, эс алдырып, губернатор да келип жолугуп, Азамат Капаров өзү да жолугуп, ушундай нерселер болгон. Бул жүрөлгөлөр албетте азыр жакшы жактарын чыгарып атат. Негизинен баягы бир карын майды бир кумалак чиритет дегендей, бир эле жаман маалымат чыкса, бизде ошону баса калып жаза берип, анан биз баягы сарафанный радио деп коет, ошо маалыматтарды жаман таратып жиберип атабыз да. Көбүнчө туристтердин сескенген нерсеси ошол нерсе. Анан жанагындай сервис. Интернетте башка нерсе, бирок барса кызматы башкачараак болуп калат. Ошондон көбүнчө убакытта бизде туристтер көбүрөөк туура эмес карашат да. Улан мырза, оюңузга ыраазычылык билдиребиз. Азыр бизде бир чакан жарнамалык түрмөк бар экен, андан кийин бизден узабай туруңуз, андан кийин анан талкуубузга кайтып келебиз. Биз кайра талкуубузду уланталы, анан көп учурда айтып атпайбы, нааразы болгондо көбүнчө күч органдарынын өкүлдөрүнө нааразы болушат деп, жана биз бияктан бардык эле күч органдарынын өкүлдөрү деп татыктуу түрдө форманы кийип жүргөн адамдарды тартып алуудан алыспыз. Бир карынды чирите турган кумалак бардык тармактан табылат. Анан бүгүн биз ачыгын айтып көрсөтөлү деп атабыз. Биз жакында эле бир чет өлкөдөн келген дагы бир туристтер абдан нааразы болуп, массалык маалымат каражаттарына кайрылды. Ошол видеону көрүп алып туруп, андан кийин анан бир талкуубузду уланталы. وقتی رسیدیم اینجا همینجوری که ساکامون رو تحویل گرفتیم. Менде ширеңке жок болгондуктан аэропортто турган таксисттерден алып күйгүздүм. Бир маалда эле милиция кызматкерлери келип, тамеки чегүүгө болбостугун айтып, паспортумду сурады. Анан бөлүмгө алып барды. Көрсөм майда тамгалар менен тамеки чегүүгө болбойт деген жазуу бар экен. Мен аны байкаган жокмун. Акча берип кете бер дешти. Сом жок болгондуктан бизди бул жака коштоп келгендер 500 сом төлөп алып кетти. Азыр мейманканадан сыртка чыккым келбейт. Шаар көргөнү чыксаң эле дагы бир милиция кармап кетчүдөй болуп коркуп калдык. Welcome to Kyrgyzstan деп полиция, милиция кызматкерлери өткөзүп койсо жакшы болот эле. Биз эмне үчүн мындай нерсени мен жаздым? Биз булардын өлкөсүнө спортсмендерди алып дайыма барабыз. Бельгияда, Катарда, Индияда, Эмиратта жүрөбүз. Полицейскийлер келип бизге жардам бермек тургун суу берет. Ысыкпы сизге кыйналдыңызбы, машина берели дейт. Транспорт бөлүп берет, суу берет, тамак берет. Сиз ушундай бөпөлөп кармап турат. А бизге келгенде эле шыпырып атсаң, нааразы болосуздар. Келип ушундай болуп атат. Мындай мамиле менен биз өлкөнүн кантип кантип мактайбыз, өлкөнү кантип инвестиция тартабыз. Нурлан мырза, бул видеодо көргөндөй эле Шайырбек Маматокторовдун бир күйгөнүндөй эле бар да, ал салыштырып айтып атат. Эми чет өлкөдө ушундай болуп атат, бизде моундай көрүнүштөр болуп атат деп. Жана ушундай жагдайларды баягы жок кылуу максатында кандай? Сиз туура айтасыз. Мына Улан мырза да айтып кетти, бир карын майды бир кумалак чиртет дегенде, албетте бул баягы ар бир үйгө барганда эшигин көрүп төрүнөт дегенде бул Кыргызстандын дарбазасы болгон бул эл аралык биздин Манас аэропортуна болуп кеткен бул кечеки жакында болгон окуя, бул кей иште орто турган. Кече биздин басма сөз кызматынын кызматкери белгилеп кеткендей эле бул факт боюнча именно ошол жаранда чет эл туристтер тарабынан арыз даттанып түшкөн эмес, бирок биздин баягы өзүнүн буйруктарынын негизинде массалык маалымат каражаттарына жарыяланган окуялар, фактылар боюнча ички иштер органдарына катталып, иликтөө иштерин жүргүзүүгө биз милдеттүүбүз. Ошондуктан бул боюнча бул каттоого алынган. Ички иштер министрлигинин өздүк коопсуздук кызматы тарабынан азыр иликтөө иштери жүргүзүлүп жатат. Буюрса жообу берилет болуш керек. Азат мырза, ушул боюнча дагы бир суроо берейин деп атам да. Мисалы, маалымат согушу деп айтып келебиз. Бул жөнүндө жакшы кабарыңыз болсо керек. Ушундай бир терс көрүнүш эми бардык өлкөдө боло берет. Мисалы, бизде болуп кете турган болсо, чет өлкөлүк башка бир өлкөлөр ушуну өзлөрүнүн массалык маалымат каражаттарынан байма-бай саат сайын көрсөтүп атат. Эми алардын башкы максаты түшүнүктүү, өзлөрүнүн жарандары өзлөрүндө калып, баягы акчалар ушакта калышын эсептеп атат да. Мына ушундай көрүнүштөр, баягы кээде пайда болгон көрүнүштөр биздин туристтерге кандай бир үркүтүп коюшу мүмкүн, канчалык деңгээлде? Абдан эле чоң үркүтөт. Өзүңүз айтып кеткендей, маалымат согушу абдан күчтүү жүрүп атат. Ар бир мамлекет азыркы учурда дүйнөдө 1 миллиард 200 миллионго жакын адам бар. Ошону өзүнө кандайдыр бир чоңураак агымды, чоңураак бөлүгүн
тартып келүү баягы атаандаштыкта ар кандай методиканы көбүнчө ушу массалык маалымат каражаттарын колдонуп ошолорду башка өздөрүнүн атаандаштыгын жамандоо менен өздөрүнүн тартканга аракет жасашат. Азыркы учурда эми алыс кетпейли жакынкы эле мамлекет тараптардан Кыргызстанга болгон ушундай дагы согуш бүгүнкү күндө жүрүп атат. Кечээ эле жакында ошол жакынкы бир коңшу мамлекеттин көбүнчө сайттарына чыгып турат. Бизде бир инспектор берген экен. Азыркы учурда пансионаттарды биз текшерип атабыз. Саркынды сууларынын системасы жок, пансионаттар көбүрөөк болуп атат деген эле сөздү. Ошол жерде 3/1 бүгүнкү күндө ысык көлдүн 3/1 пансионаттары эс алуучуларды кабыл алууга даяр эмес деген лозунг менен бүт бардык сайттар азыркы учурда ошол мамлекеттин ичинде жайгашып атат. Бул ошол жердеги келе турган биздин потенциалдуу туристтерибиздин башка жака бурулушу деген сөз да. Ошондуктан биз дагы ар дайым кайрылып келебиз, баягы массалык маалымат каражаттары ушул жактан бизге жардам берсе. Ички болуп аткан көйгөйлөрдү чыгаралы. Ички болуп аткан көйгөйлөрдү жазалы. Аны жазпасак дагы реакция болбой калышы мүмкүн. Жазалы, бирок аны эми 1 айлап, 2 айлап, 3 айлап аны талкуулабайлы. Ошол нерсеге бир кандайдыр бир балансты кармасакпы деген баягы биз ар дайым талкуулап келебиз да массалык маалымат каражаттары менен. Бир кичинекей баягы 1-2 жыл мурун бир өрнөк болду эле. Кыргызстанда бубонный чума чыгып, андай бубонный чумалар мисалы жакынкы өлкөлөрүбүздө көп эле чыгат экен. Бирок аны айтпайт эч ким. Ошол жашырып, органдар барып, ошону баягы көйгөйлөрүн чечкенге аракет жасашат да, бирок массалык маалымат каражаттары аны 3 ай, 4 ай талкуулабайт да. Бул жерде дагы биз мынакей кичинекей жерден чыкты эле 3 ай, 4 ай, 5 ай талкуулап, биз ошол бубонный чуманын өлкөсүн айландык да. Ошол жылы туристтик сезондагы абдан начарлады. болчу да. Жакында эле мынакей билесиздер, каналдарыбыздын бирөөсү Кыргызстанды эшектин этинен өлкөсүн айландырды. Бул дагы эми бир чети чыгарыш керек, ал теманы талкуулаш керекпиз, бирок эми 6-7 ай эмес да. Ошол нерсенин бир балансын кармаганга суранып кетет элем да. Түшүнүктүү, ана сизге суроо берейин деп атам. Ушул жайкы учурда абдан эле жана да белгилеп кеттик. Боом капчыгайында, ошол эле учурда өзгөчө боом капчыгайында бир чакырымга узатылган бир автотыгындар болуп атат да. Ушул боюнча бир түшүнүк берип кетсеңиз. Быйыл аны болтурбоого бир өзүнүн жолдору болсо керек эми. Эми бул болтурбоого аракеттер болуп эле атат да, болот дагы. Мисалы 5-күнү кечинде жанаттык күнү кечинде ар дайым 5-күнү көлгө барышат, воскресенье күнү кайра кайтып келишет да. Ошол күндөрү ошондой бир кичинекей тыгындар болуп калат да. Эми жол кырсыгы болуп калат. Буга дагы кепилдик бере албайт экенбиз, окуя болбойт деп. Ошолор кичине себеп болуп атат. Вот Боомский ущельеде мисалы биз деген 6 пост каралганбыз да, 6 пост. Ошол участок что тыгынды болбосун деген максат мененчи. Ошо. Улан мырза, эми сизге бир суроо берейин деп атам. Азыр эми интернеттин заманы болуп атат. Эми ким болбосо эле баардыгыбыз эле интернетте чукулап эле башпап калбадык. Анан ысык көлдөгү туристтик сезон баарыбызга түшүнүктүү. Эми ал жакта баардыгы билип атат, баардык барып атат. Эми Кыргызстандын андан башка дагы көздүн жоосун алган кооз жерлери бар. Анан ошол жерлерге маалымат интернет булактарында жакшы жайгашканбы? Мисалга турган болсок, чет өлкөдөн келген турист Бишкектен бир жерде отура калып, же болбосо чет өлкөдөн эле ошо интернетке кирип, кайсы жерден кымыз ичсе болот, кайсы жерден ат минсе болот, кайсы жерден тоого чыга калса болот деген бир маалыматтарды оңой эле алабы, же болбосо ошол абдан эле оор болуп атабы? Азыркы убакта чын эле сиз белгилеп кеткендей интернет айдың аябай биздин жашообузда бул суудай эле болуп калды. Чынында азыркы убактарда мындай абдан бир өнүккөн бизде приложениялар жок, бирок азыркы убактарда эки гизи деп жаңы эле айтып кеткенде ошол программа ишке кирип атат. Андан тышкары бизде ошол мына туризм департаменти Google Maps алып келген. Ошонун негизинде азыр кайсы бир деңгээлде 2 жылдын ичинде аябай эле бир чоң өзгөрүүлөр пайда болду да. Себеп дегенде биз азыр керек болсо жана Google Maps менен мен айылдарды кыдырганда ошол жерди таап бара алам да. Ошол эле нерселер өнүгө баштады да бул эме тармакта. Бирок бир эле нерсе маселе, биздин айыл аймактарда интернет жок болгондуктан ошол кымыз ичечүр жайларды, ошол эле конок үйлөрүн, ошол эле башка жакшы жактарды мындай белгилеп көрсөтө албай келишет да. Бирок ошол нерсе чекиндеп коет, белгилеп көрсөтүп чыгара албай атабыз да.
Анан жалпысын алып келгенде азыркы убакыттарда туристтер интернет аркылуу эле ыңгайлуу болуп калды баардык нерселер. Бүт эле нерсени таап, көрүп, издеп бара алышат. Азыркы убакыттарда жанагындай туроператорлор көбүрөөк убакытта кирешеси кээ бир убакта азайгандарын айтып калышат биздин угушубузча. Алар ошол туристтер өздөрү түз ортомчусу жок таап алгандыктан да, себеби ошол нерселер ишке ашып баштады. Жакынкы эле былтыр мурда жылдары Foursquare деген сайт ишке ашкан. Ал дагы ошол аймактардагы ар бир үйдү, ар бир конок үйүн, ар бир ошол адамдар бара турчу жерлерди көрсөтө турган бир программада. Ал жерде ошол номерлери, телефондору, даректери, жол картасынан бери турат да. Азыркы убакытта ушундай программалар аябай эле көбөйүп атат. Бирок Кыргызстанда жалпылаштырган, баарын бириктирген, мукмуш, идеалдуу деген бизде программа жок. Бирок кайсы бир деңгээлде бар. Ошол нерсе ишке ашып атат. Ушул жана Азамат мырза ушундай жанагы интернет приложение деп айта албайсызбы? Азыркы тил менен элге түшүнүктүү болуш үчүн ушундай бир бирдиктүү түзүү пландалып жатабы жакын арада? Эми мамлекет тараптан бирдиктүү пландалган жок. Анткени биз бул нерсени мен ойлойм көбүнчө ушу жеке сектор өздөрү чечиш керек. Анткени биз бул жерден барып кымыз ичсеңиз болот, жана бул компания менен байланышсаңыз болот деген бул ошол компанияны көздөгөн болуп, орто жолдо атаандаштык жоголуп калышы мүмкүн да. Мамлекет тараптан биз бир компанияны антип күтөбүз керекпиз. Ошондуктан буну жеке сектордун ортосундагы атаандаштык канчалык күчөгөн сайын мындай сервистер ошончолук күчөй берет, өнүгө берет да. Экинчиси, мен айтып кетет элем, келген Кыргызстанга келген туристтердин баардыгы көбүнчөсү өздөрүнүн ресурстары бар. Англис тилиндеги сайттар бар, англис тилиндеги приложениялар бар. Эгер мага мынакей жанымдагы досум или барып келген кыргыз мага көбүнчө Австрия жөнүндө кеңеш берсе, мага ошол жакыныраак болот, чем Австриянын мамлекет өзүнүн бир приложенияларын чыгарып койгондон көрө да. Ошондуктан Lonely Planet деген бар. Жана башка деген көптөгөн ресурстар бар. Ошол жерден азыркы учурда алар Кыргызстанга келген туристтер кайсыл жерге барса болот, кайсыл жерден кантип жатса болот, кайсыл үйгө жатса болот. Ошолордун телефондордун баардыгын ошол ресурстарда жайгаштырып коюшат. Ошо менен келишет туристтер көбүнчөсү. Нурлан мырза, азыр мен сизге бир суроо берейин деп атам. Эми бул суроого көлдүк туугандар деле тарынбаса керек. Чет элден келген туристти мындай эле коюңуз. Биз эле ушу Кыргызстан жети булуңгурчунан көлгө барып кала турган болсок, жанагы ар кандай жаш балдар дейбизби, шайды одуруп, бир шабайды суутуп койгон учурлар кездешет да. Мисалы, унааңды токтото калсаң акча талап кылат, же берге кире калсаң 10 сом, тияка калсаң 20 сом деген ушуларды бир көзөмөлдөсө болобу, же болбосо ошо айыл аксакалдарын чогултуп, же айыл өкмөттөрү менен бир жыйындарды уюштуруп, эми келген конок биздин эле кызыкчылык үчүн, алардын акчасы бизде калат, экономикабыз өнүгөт деген сыяктуу бир үгүт иштер жүргүзсө болобу деген. Үгүт иштерин жүргүзсө болот албетте. Бул боюнча ар бир жерлерде коомдук алдын алуу борборлор бар да. Ошол алдын алуу борборлорунда аксакалдар соттору бар, ошол айылдын аттуу баштуу адамдардан түзүлгөн аялдар кеңештери бар, жаштар кеңеши бар. Ошол аймактык эскөөчү ошол жерге сунуштарын киргизип, ошол жаштар кеңеши өзүнүн баягы ортого салып, кеңешпескен бармак оорубайт дейт, бир маселе кылып көтөрүп, ошол айылдын жыйынында бир айтып чыгып, ошол экен бир мисал катары кылып, кандайдыр бирөөлөрдү мындай аша чаап бараткандарды жоопко тартып кичинеметсе болот. Ошондой болуп атабы анда бүгүн? Тилек ошондой боло элек да. Эми ошону азыр сиз сунуш кылсаңыз, биз барып муну иштеп көрсөтмөлөрдү жиберебиз. Буюрса ошол сиз айткандай да көрүнүштөрдү кичине тизгиндесек жакшы эле болуп болуш керек да. Анан жанагы интернет тармак боюнча кичине токтоп кетсем, Улан мырза айтып кетпедиби, азыр жанагы интернет тармагы жакшы өөрчүп, көп жардам тийгизип атат деп. Жанагы бизде азыр Бишкекте жанагы 2 ГИС программасы менен жакын аймактык милиция пункту деп сурак кылса, ошол турган адамдын жанындагы жакын аймактык милиция пунктун көрсөтүп берет да. Ошол программаны азыр жакынкы ошол Бишкек шаарына жакын жайгашкан ошол Чүй облусунун Бишкектин айланасында турган Сокулук, Сыгата, анан Аламдын райондорундагы киргизелик деп азыр сунуш түшкөн. Ошону биз азыр колдоп маалыматтарын даярдап атабыз. Анан 2 ГИС бул Бишкек шаарына эле экенде көбүнчө. Анан жана Google Map дейсиздер, ошол экини неме кылып ошол көлгө дагы ошондой немени киргизсек бир топ эле жеңил болуп болуш керек туристтерибизге, жарандарыбызга. Ошол жакынкы милиция пунктун издебей, картадан, интернеттен караса, ошол жерден көрсөтүп берет да, кайсы жерде жайгашкан, телефондору менен, дареги менен.
Олон мырза, азыр ысык көлдөн башка дагы кандай бизде туризм тармактары өнүгүп атат? Мисалы азыр этно туризм деп дагы чет өлкөлүктөр аябай суктанып атат да, ошол жөнүндө бир. Эми бул жерде жана ысык көл дегенде эле бизде бул жерде Азамат мырза деле мени калпчы кылбастыр. Келген туристтер бизде ысык көлдө, Россиядан келгендер жана Казакстандан келгендер да көбүнчө бул ысык көл ошол туристтер келишет. Чынында чет өлкөдөн, Европадан же болбосо башка чыгыш өлкөлөрүнөн бизге келип аткандар булар ысык көлгө келишпейт. Булар ошол убакта жердин биздин жаратылыш шарттарын көрөлү, жаратылышты көрөлү, ошол убакта ат мингени келишет, ошол маданиятыбызды көргөнү келишет, элдин жашоо шартын көргөнү келишет, тоолорго келишет, ошондой кыштын күнү болсо бизде аябай шартыбыз сонун, лыжа тепкенге келишет дегендей. Азыр аймактарда мындай өзүнүн бир жакшы бир тараптарын көтөрүп атабыз да. Маселе ошол убакта көтөрүлүп башталды. Бир окмуш эмес. Маселен, кээ бир өлкөлөргө биз барган убакта бир эле жерден бир эстеликти таап алышкан, ошону барктап, баалап эле, ошону рекламалап эле, ошол жерде сүрөткө түшүш керек экен деп эле мисалы көтөрө беришет да. Ошол жерге туристтерди алып барышат. Бизде болсо мисалы Ташрабатка барышат. Жакында эле ушу Ташрабатта бир жума болуп барып келдим. Туристтер абдан көп экен. Бизде бир ушундай жерлер аз да. Ташрабат аябай баарына таанымал бүттү, ошол эле аз. Ошол эле Ошто мисалы Сулаймантоого барышат. Ошол эле убакта Баткен базарында жүргөндөрүн көрөм, ошол эле жерде жүргөндө. Айгүл тоого жазында барып калышат. Мындай жерде бизде мындай бара турчу, токтоло турчу точкалар аябай аз да, мындай көп эмес. И ошолорду бренд кылып дагы алып чыга албай атабыз да көбүрөөк убакытта. Ысык көлгө барганда деле 1-2 точкага барышат, мисалы Сказкага барышат, андан Жетеүскө киришет, ошол сыяктуу мындай жаратылышка барышат. Эми аймактарда азыр шарттар жок болчу да буга чейинчи, жанагындай конок үйлөр жок болчу. Эми азыр ар бир райондордо, ар бир жерлерде конок үйлөр тапса болот. Туристтердин жанагындай жаштар келип алып азыр көп жерде өнүктүрүп атышат. Мына акыркы убакыттар маалыматтарын окуп атсаңар керек, ар бир жаштар чет элде окуп келгенден баары эле ошол туризмге инвестиция кылып атышат да. Анын арты менен азыр туристтер дагы келип өнүгүү жолунда баратабыз да, буюрса. Түшүнүктүү. Дагы бир бизде бир жарнамалык түрмөк бар экен, андан кийин талкуубузга кайтып келели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер НТС телеканалынын түз эфиринде Ар тарап программасын көрүүдөсүздөр. Биз бүгүн Кыргызстандагы туризм жөнүндө сөз кылуудабыз. Азамат мырза, сизге бир суроо берейин деп атам. Биз мисалы Төө Ашуудан ашсаңыз эле бир жылдын 4 мезгилин көргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Эми бул дегендик эми Кыргызстан бир бейиштин төрү деп айтсак эч кандай жаңылышкан болбойбуз. Биздеги туризмдин келечеги канчалык деңгээлде? Мен ойлойм, эми Кыргызстандын келечеги, кыймылдаткыч күчү келерки жылдары туризм болуп калышы мүмкүн. Анткени экономиканын башка тармактарынын баардыгынан эң потенциалдуусу азыркы учурда туризмди көрүп атабыз. Туризмге азыркы учурда мынакей көптөгөн жаштарыбыз кирип, көптөгөн мейманканаларды ачып, көптөгөн ишканаларды ачып, азыркы учурда көптөгөн тартылышып атат. Мына жакында эле мен бир эле мисал келтирейин. Суу Самарга барып келдик. Бир эле айылдын ичинде бир 15-16га жакын мейманкана ачылып калыптыр. Ал мейманканаларга кечинде туристтер келет. Эми азыркы учурда 2-3 күнгө жаткырганга мүмкүнчүлүктөрү жок экен. Бир эле күнгө баягы туристтер келип эле кайра кетип калышат экен да. Туризмдин негизги максаты биз бир туристти бир жерде 3-4 күнгө чейин калтырып калганга мүмкүнчүлүгүбүз болуш керек экен. Анткени ар бир күнү бул акча таштаганы деген сөз да. Ар бир күнү ошол үйлөргө, жөнөкөй үйлөргө, то есть айыл жергесинде өзү 2 комнатада жашап, 2 комнатасын туристтик мейманканага айландырышкан. Ошол жерге 1000 сомдон беришет. Ал фермер 1000 сомду табыш үчүн бир кичинекей койдун козусунан баштап канча жыл багып, канча жыл чөп берип, анан кийин сатып аны 1000-2000 сом табат. А турист келип 6-7 сааттын ичинде ошол жерге үйүнө жатып кеткен үчүн жок эле дегендеги 1000 сом болуп атат. Жок эле дегенде. Бул баягы туризмдин эң негизги максаты, эң негизги экономикага кошкон салымы бул жумуш орундары менен камсыз кылып берет да. Ар бир өлкөгө келген турист өлкөдө 5 жумуш орун камсыз кылат. Таксисттер, аэропорт, ресторандар, отелдер, мейманканалар жана башкалар. Ошондуктан бул экономикалык аябай чоң түрткү болушу мүмкүн келечекте. Азыркы учурда элибиз аны түшүнүп келатат. Өзгөчө айыл жергесиндеги элдер түшүнүп келатат. Анткени Кыргызстанда айыл туризмдин, этно туризмдин, экотуризмдин деңгээли аябай чоң деңгээлге келатат да. Мен ойлойм, бир жакынкы жылдарда ошо Кыргызстандын баардык булуң бурчунда ушундай мейманканалар ачылып, жаштарыбыздын көбү ушул туризм секторуна тартылат деген ишеничим бар да. Акман мырза, жана буга чейин ысык көл боюнча бир маалымат берип кеттиңиз. Ал эми башка аймактарда дагы ушу жайкы туризм маалында көбүрөөк кызматкерлер иштеп, баягы жолдо коопсуздук дагы сакталып турабы? Биздин негизги бир максатыбыз жана постторду ашыкча пост туруп кетпесин деп, ашыкча сотрудниктер жолго чыкпасын деп бирдиктүү дислокация түзүлөт. Бул дислокациялар Жалал Абад облусунда, Ош облусунда, Ош шаарында,
Баткен облусунда бүт бар жерде каралган да. Ысык көл облусунда, Нарын областында. Ошол бирдиктүү дислокация менен жана мен айтып кеткендей, кызматкерлер жол эрежесин сактап, өздөрүнүн тартибин жана видеокамерага түшүрүп, чтобы өздөрү тартибин бузбасын деген эмелер жүрөт да. Анан жана улан айтып кетпедиби? Азыр чет өлкөлүк туристтер жалаң эле көлгө барбайт деп. Алар ошо Ошко барат, Жалал Абадка барат, Сөңкөлгө барат, Таш-Рабатка барат дедик. Ошол маршруттарды биз да угуп билебиз. Шамшыдан өтүп, ат минип өтүшөт. Мисалы, ушундай көп эмелер бар да. Ошол жака бүт биздин кызматкерлер тартылып, баары кызмат өтөйт. Ошо. Түшүнүктүү. Улан мырза, эмске берейин деп атам. Биз айтып атабыз, Кыргызстан келечектеги өзүнүн жанын туризм менен багыш керек деп. Жана сиз дагы ушул тармакта бир кыймыл аракетти кылып жүрөсүз. Өзүңүз окшогон жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз ушу? Балким сиздин чакырыктарыңыз кимдир бирөөнүн келечегине бир таасирин тийгизип калабы деген геп болуп атат. Биз айтып атат, биз азыр айылдык сүйлөт деген долбоор ишке иштеп атат азыркы убакыттарда. Ошол долбоор менен биз ошол туризм тармагындагы ошол айылдарда иш ачып, конок үйүн куруп, ошол эле убакта боз үйлер менен этнокомплекс курган эже агаларды биз алып чыгып, алар региондорду кыдыртып сүйлөтүп атабыз да, кантип ашса болот, кантип турист тосса болот, кантип тил билбей туруп эле акча тапса болот деп чын эле белгилеп кеткендей, малды кыйналып баккандан көрө туристти тоскондо бул эң кирешелүү тармак да. Анан ошол сыяктуу бизде ошол айтып элек баягы эч коркпостон жанагындай үйүн баары эле бизде кыргыздарда мындай чоң үйү бар, анан беременкасы бар да. Баары да чоң үйдү курушат, бирок маңдайында беременкасы жашашат да. Бирок ошол чоң үйлөрдү сөзсүз түрдө биз көрсөтүп атабыз. Ошол үйүнө киши келе турганда ичине туалет суусун киргизип, коноктосо турганда жата турчу экинчи кровать коюп эле, анан тамак таштарын өздөштүрсө, ушул жана тосуу тармагын өтсө болот да. Бирок ошол убакытта мындай кеңешип, карап, ошол жака турист барабы, туристтер каяка келет, кээ бир убакытта ошол жактарга жакыныраак жерлерге кылса болот да. Кээ бир убакытта кээ бир балдар бар, мындай аттарды эле мындай айылына турист барбайт, бирок 1-2 атты багып алган, ошол жай убагында ошол мисалы Соңкөл жака барып алып, аттарын берип, туристтерге берип акча табат маселен. Ушул сыяктуу анан кээ бирөө жанагындай чоң үйүн конокторго тосуп даярдап берип атат. Ушул тармакта майда нерседен баштаса, буга киргенден кийин, бир акчанын даамын таткандан кийин, же болбосо ошол иштин көзүн көргөндөн кийин адам өзү эле чуркай баштайт да ушул тармактачы. Ошон үчүн туристтер көрүп аткан убакта биринчи ошол өзүбүздүн үйлөрүбүздөн баштасак жакшы болмок да. Үйлөрдү жакшы шарт түзүп, анан маалыматтар азыркы убакта интернет тармагында аябай кенен болуп атат. Кайрылса, мына министерство аябай жардам берет. Биз деле азыр жардам кылып атабыз ошол аймактардын баарында. Биз Нарын көл, биз ошол чүйдү кыдырдык. Эми буюрса Ош, Жалал Абад, Баткен кетебиз. Ушул боюнча биз региондордо ошол туура жолугушуулар кылып атабыз да. Туризм тармагына. Ага тышкары биз кыргыз балдарды өздөрүн саякаттатып атабыз. Кыргыз балдарды анткени ошол Ош, Жалал Абадты көрө электерди Ош, Жалал Абадка, Жалал Абад, Нарын көлдү көрө электерди Нарын көлгө. Анткени биз өзүбүздү турист катары сезбесек, өзүбүз дагы туристтей болуп саякаттап көрбөсөк, биз туристтерди кандай жашап, кандай саякаттап жүргөнүн түшүнө албайт экенбиз да. Ошон үчүн аларды өзгөсү менен көрсүн, өздөрү ошону түшүнсүн деп ошо аракет кылып атабыз да. Ошол сыяктуу өздөрү биринчи саякаттап көрүш керек, анан аймактарда сонун үйлөр бар, көрүш керек. Көргөндөн кийин сөзсүз түрдө бир жакшы нерсе бар. Кыргыздар айтканды көп кыла бербейт. Мындай көрсө, андан 5 эсе жакшы кылат депчи. Анан көрүшсө бизде кыргыздарга ишенич калат да, баарын жакшы болот. Эми акыркы суроолордун бирин Азамат мырза сизге берейин деп атам, жана биз Улан мырза дагы буга чейинки сөздөрдүн биринде айтып кетти да. Мисалы чет өлкөлүктөр бир кичинекей нерсени таап алып, аябай көп жабыртуу реклама кылып, аны дүйнөнүн аркы булуң бурчунан тең көргөнгө чейин кылып атабыз депчи. Бул бир суроо, анан дагы бир суроо. Биз кайсы учурда бир ошо келген туристтин тилин билгенге, ошол эле учурда муздак ысык суусу болгонго, ушундай болгон шарттар менен бир учак чайып тосуп алганга даярдыкка барсак болобу, жана ошондой саясатты азыр учурда баштасак? Биринчи сурооңузга абдан туура. Жана Улан мырза да айтып кетти, абдан баягы туризмде маркетинг темасы, баягы ташты, мисалы таш турса, жөнөкөй эле таш катары көрсөтсөң, аны эч ким таш катары, баягы бир нерсе катары бир маани бербейт. Ал эми ошону ташты бир кандайдыр бир тарыхы менен айтып берсең, тарыхы бир аңгемеси менен айтып берсең, ошо ташты баалап, ошонун жанында бир сүрөткө түшкүсү келет же ошону келип көргүсү келет да. Ошол нерсени Кыргызстандын булуң бурчунда болуп аткан баардык объектилерди азыркы учурда чыгарганга аракет жасаш керекпиз. Аракет жасалып атат азыркы учурда. Биз ар бир областта кандай объектилер бар. Анткени кыргыз жери тарыхка бай. Көптөгөн окуялар өткөн, көптөгөн инсандар өткөн. Ошонун баардыгын азыркы учурда бир четинен алып чыгыш керекпиз. Азыркы учурда менде болгон мисалы маалымат сизде жок. Биякта болгон маалымат менде жок. Ошонун баардыгын бир жерге топтоп келип, аңгемелери менен, уламыштары менен ар бир жерде бир кичинекей бир брендке айландырыш керекпиз да.
Бул биринчиси. Экинчиси, шарттар боюнча айтып кеттиңиз. Эми мен ойлойм, Кыргызстан азыркы учурда өзүнүн жолун табыш керек туризмде дагы. Кыргызстан бул Турция эмес. Кыргызстан бул Хайнян эмес, Кыргызстан бул Гоа эмес. Кыргызстандын өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Кыргызстанга айылга барып, маданиятын көрөм, жерин көрөм, суусун көрөм, тоосун көрөм деп келишет. Жана 4 жылдыздуу, 5 жылдыздуу отельде эмес. Боз үйүндө жашайм, 19-кылым болсо, 18-кылым болсо, ошол үйүндө жатам деп. Жон терisi менен сезип келем деп келип атат да көбүсү. Жон терisi менен сезип келем деп келет. Мына ошонун баардыгы азыркы учурда шартыбыз бар. Биз айылдарга айтып атабыз. Эч нерсени өзгөртпөгүлө. Кичине гана туалетиңер эшикте болсо, ошону үйгө киргизип койгула. Ысык сууңар жок болсо, ысык суу киргизип койгула. Жана тейлөө маданиятын үйрөнгүлө. Бизде канда бар? Бардыгыбыз конок пейилбиз, конок пейил элбиз. Аны бардык келген коноктордун баары көп эле айтат. Баары эле айтышып атат. Бирок ошону кичине сервиске, тейлөөгө айландырганга үйрөнгүлө деп атабыз. Ошол эле. Башканын бардыгы бар. Өнүктүргөнгө бардык мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анан мынакей агайларыбыз турат. Ушулар бизге жардам берсе, башка органдар жардам берсе, чыныгы туризм өлкөсүнө айланганга бардык мүмкүнчүлүгүбүз бар азыр. Ошондо бир сөз менен айтканда, баягы күч органдары баардыгыбыз бир жапатырмак иш аракет кыла турган болсок, анан туризм тармагы жакшылап бир өнүккөн деңгээлге барат экен деп туурабы. Анан жанагы жарнама кылуу максатында бир гана баягы өлкөнүн ичинде эмес, чет өлкөлүк сайттарга чейин чыгып ушундай жарнама болуп атабы бизде азыр? Эми азыркы учурда бардык биринчи баягы канал бул жарманкелердин бардыгында катышып атабыз. Экинчи канал бул телевидениялар. Көбүнчө баягы көп чоң телевиденияларга чыкканга азыркы учурда мүмкүнчүлүгүбүз болбой жатат, бирок болот. 2018 буюрса бир чоң бир жарманке стратегиясын баштайбыз. Үчүнчүсү газеталар, журналдар, аларга бирин-сирин чыгып атабыз. Анан кийин интернеттен бардык социалдык тармактарда азыркы учурда биздин баракчалар бар. Урматтуу коноктор, бизге бөлүнгөн убакыт дагы аягына келип жатат. Кечке маал келип бергениңиздерге баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик. Урматтуу теле көрүүчүлөр, чындыгында эле Кыргызстан бул бейиштин төрү деп айтсак эч кандай жаңылышкан болбойбуз. Эми эң негизгиси дал ушул көздүн жоосун алган, өлкөбүзгө кызыккан туристтердин санын көбөйтүп, өзүбүздүн экономикабызды же болбосо жашоо шартыбызды оңдоп алсак болгону. Сиздер 40 мүнөт бою НТС телеканалынын эфиринде Ар тарап программасын көрдүңүздөр. Аман туруңуздар.